Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү? Сиздер менен Лукман Жакбеков. Биз адаттагыдай эле ишкердик менен алектенип, мыйзам бузуп жаткан депутаттар тууралуу сөз кылабыз. Өзү же ишенимдүү жактар аркылуу ишкердик иш менен алектенүүгө, уюштуруу укуктук формаларына карабастан чарба жүргүзүүчү субъекттерди башкарууга катышууга, ошондой эле бул үчүн кандай гана болбосун пайда алуу менен жеке жана юридикалык жактарга ишкердик ишин жүзүүгө ашырууга көмөк көрсөтүү үчүн өзүнүн кызматтык абалын пайдаланууга тыюу салынат. Сулайманов Элдар Нурланович 2021 жылдын июль айынан Ата журт Кыргызстан саясий партиясынан Ош шаарынын шаардык кеңешинин депутаты болуп шайланган. 2021 жылдын ноябрь айында Ата журт Кыргызстан саясий партиясынан 7-чакырылыштагы жогорку кеңешинин депутаты болуп шайланган. 2022 жылдын 13 январынан тарта жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрагасынын орун басары болуп коюлган. След Политмер сайтынын маалыматына ылайык, Сулайманов Элдар Кыргыз-Кытай биргелешкен корпорациясы жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси жана негиздөөчүсү деп жазылган. Бирок 2021-2022 жылдарга эч кандай салык төлөнгөн эмес. Бул компания иштебеши мүмкүн. Ал эми иштеп жаткан компаниясы, бизнеси барбы десеңиз, жооп көп күттөрбөй оң чыгат. Биз тапкан маалыматка ылайык, Сулайманов Элдар Painto жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүлөрүнүн бири болуп жазылган. Painto компаниясы Ивановка айылында катталып, полимердин негизинде сырларды, эмальдарды жана лактарды чыгаруу менен алектенет. Салыктары тууралуу сөз кылсак, 2022 жылдын башынан тарта 518 415 сом салык төлөгөн. Демек, компания өз ишин улантууда. Мамлекеттик кызматкерге мыйзам боюнча ишкердик иш менен алектенүүгө болбойт. Биз тапкан маалыматка ылайык, мыйзам бузулуп жатат. Укук коргоо жана борбордук шайлоо комиссиянын кызматкерлери бул фактыны иликтеп, чара көрүшү керек. Ушуну менен жыйынтыктайм. Кийинки чыгарылышта кайсыл депутат тууралуу айтып берейин. Комментарийге өз оюңузду жазыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө.